көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Кечээ күнү Кыргызстан партиясы Бишкектин административдик сотунун чечими менен шайлоого катышуу укугуна ээ болгон. Учурда соттун чечимине наразы болгон жарандык активист блогерлер аталган партия жана сот мыйзамды бузду деп айыптап жатышат. Ал эми Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкер Талант Маматов сот адилеттүү чечим чыгарды деп эсептейт. Бүгүн Бишкек шаардык административдик соту тарабынан адилеттүү жана мыйзамга туура келген чечим чыгарды. Биз ачык айтабыз, биздин өлкө, мамлекетибиз укуктук жана адам укугун сыйлаган өлкө жана ошондой эле биздин конституциялык укуктарды коргогон, мыйзамдарды так жана белгилеген биздин ыйгарым укуктарды коргогон, мыйзамдарды сыйлаган өлкө деп биз ачык жана даана деп айтабыз. Ошону менен бирге биздин бардык мүмкүнчүлүктөр, атаандаштыктар жана жогорку кеңешке келүү жолдору шайлоо жолу менен аныкталыш керек. Кыргыз Республикасынын конституциясынын талаптарына ылайык бийликтин негизги булагы бул эл деп көрсөтүлгөн. Эл ошол бийликтин бир бутагы жогорку кеңешти шайлоо жолу менен гана, тандоо жолу менен гана жогорку кеңешке камсыз кылыш керек. Бул мыйзамдын талаптарына ылайык. Ошондуктан биз бүгүнкү күнү аталган чечимге жалпы массалык маалымат каражаттарды, бизди колдоп аткан жарандарды бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биздин укуктар толугу менен орундалды жана Кудай буйрса биз шайлоого катышып, Кудай буйрса элибиз үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн кызмат кылабыз. Мындан сырткары партиянын лидери Канат Исаев 5-октябрда жеңишке жетишерин да жашырган жок. Партиялаштар, баарыңыздарды куттуктайбыз. Адилеттүүлүк орноду. Кыргызстан партиясы шайлоого катышат. Кудай буйрса силердин күчүңөр менен, силердин аракетиңер менен 5-октябрда да ушундай жеңишти белгилегендей болот. Рахмат. Мурдатан жаш кыздарга үйлөнө берип белгилүү болгон Ажике Турсунбай Бакир уулу эми бүтүн Кыргызстан партиясын шайлоодон четтетүү менен ММКлардын каарманына айлана турган болуп калды. Көрсө бул партиянын негизги жыйынында тизме түзүлүп жатканда Турсунбай Бакир уулу оңтойлуу жерден орун алган экен. Партиянын съездинде бекитилген тизме кийин өзгөртүлүп, Ажике өзүн таппай калат. Эмнеге мындай болду деп сураса, шайлоого акча керек, фондко ким көбүрөөк каражат төксө, ошолорду алдыга жылдырдык деп Мадымаров да ачык айтып салган экен. Эми Ажике мыйзамга таянып, съездде бекитилген тизме өзгөрбөш керек экендигин бетине кармап сотко берүүдө. Бул жерде түрдүү ойлор пайда болууда. Эгер бүтүн Кыргызстан аз эле депутат менен өтүп кетсе, Телекур Чадахан мырза чекеге чыккан чыйкан болушу толук мүмкүн. Ошондуктан Ажикенин аракети бийлик чактайт деген партияларга жагып кетиши толук мүмкүн. Айрым бир эксперттер бүтүн Кыргызстан шайлоодон четтетилсе, саясий интригалардын мындан күчөп кетишин божомолдошууда деп жазат Аргумент Кейжи.